Kur'an жаттаган хафыздарды шапаатчы кылып коет сиздерге. Араңыздардан, үй бүлөңүздөрдөн Kur'an жаттаган хафыздар барбы? Демек, ошонун этегин көбүрөөк карманыңыздар дагы шапаатчы болуп беришет. Бирок жөн гана жаттап койгондор эмес, Kur'an'ı толук жаттап, ага амал кылып, чыныгы хафыз деген сөзгө татыктуу жашаган хафизалар болсо. Түшүнүктүүбү? Пайгамбарыбыздын хадисинде бара 70-тен 700-гө чейин, 70-тен 100-гө чейин адамдарды шафаатчы кылып берет деген хафыздар. Тозокто болсун мейли азап тартып аткан болсун, Аллах ырайым кылып хафыз болгон адамдын урматына Kur'an жаттагандыгы үчүн сизге шафаатчы болот иншалла. Урматтуу айымдар, эже сиңдилерим, Kur'an десе биз өлгөн адамдын үйүндө гана окула турган Kur'an элестетпеңиздер. Kur'an десе залдын төрүндө дуалга илинип койгон китепти элестетпеңиздер. Kur'an десе намазканадагы чаң басып жаткан Kur'anды элестетпеңиздер. Kur'an бул сиздин, биздин жашообуздун маңызы. Kur'an жок болгондо дүйнө жаралмак эмес. Kur'an бар болгондугу үчүн биз барбыз. Демек, Kur'anды сиз өзүңүзгө жолдош, Kur'anды өзүңүзгө жолоочу, жол көрсөткүч, рахбар кылсаңыз, анан ошондо ийгиликке жетесиз. Эки дүйнө бактысына ошондо жетесиз. Бул дүйнөнү бактын Аллах Таала берип атат. Ал кайсыл бакыт? Дем алып чыгаруу бул өзүнчө бир бакыт. Ырыскыны табып же өзүнчө бир бакыт. Ал эми ахиреттеги бакытыбыз. Хан сарайлап жашаган миллионер болгон бакыт ошол бакыт иншалла. Пайгамбарыбыздын берекелүү колунан, Хаус көлүнөн, Каусар көлүнөн берекелүү колунан суу ичиш өзүнчө бир бакыт. Анан ахиретте бейишке кириш бул эң чоң бакыт болсо, анын ичинен эң чоң фазилеттүү бакыт ал кайсыл десе, Аллахтын жамалын көрүү бул өзүнчө бир бакыт. Бейишке киргендер дагы толук Аллахтын жамалын көрө албайбыз. Бирок ошого чыныгы татыктуу болуп жашай турган болсок, Аллах Таала сөзсүз түрдө өзүнүн жамалын көрсөтөт иншалла.